Жаныл Мырза эпосу. Кыргыздын Нойгут урусунун өкүлү Данызалуу Батыр кыз Жаныл Мырза 17 жашап өткөн деп айтылат. Ал эми эпос 17 жана 18 кылымдарда Ойро Жунгар доорунда пайда болгондугу туурасында айтылган маалыматтар бар. Сюжеттин жүрүшүндө Жаныл калмактардын чабуулун токтотуп, элине тынчтык алып берет. Баатыр кыздын ашкан эрдиги кайраттуулугу тез эле көп жерге тарайт. Катыгандын ханы Турсун кыргызга белгилүү хандары Үчүкө Түлкү Кудаяр Жаныл Мырзаны алабыз деп келип, анын колунан ажал табышкан. Анын эрдигин кайратын көрө албаган душмандар аны андып жүрүп көлгө турушат. Бирок өз намасынын өтө жогору баалаган кыз туткунда да кидимки кайраттынан жазбайт. Батыр кыз баарынан эркиндикти жогору коет. Кыз да болсо өз орусунун намасын коргоп, жеке тагдырын, өмүрүн өлүмгө байлап кызматын кылат. Токтогул Сатылган уулу 1864 Кетимен төбөнүн Кутчу Суу деген айылында туулган. Ата-энеси жакыр кишилер болгон. Көбүнчө бирөөлөргө жалданып иштеген. Сатылгандын куудулдугу, жамакчылык жактары болгондугун, бурма энеси кошокчу, сөзмөрчан экендигин, булар жаш балага таасир эткендигин изилдөөчүлөр жазып келатышат. Токтогулдун жаш жагынан көргөн күнү кой кайтарып, мал багуу болгон. Демек, ал тоолор менен жалгыз сырдашып, көкүрөктөгү бугун, жаштык кыял, дегдөөлөрүн эң алгач тоолорго айткан, кой-козулар менен сырдашкан, көөдөнү эргип, дээринде илхам оргуган жаш Токтогул эли арасына таанылып калат. Жыйындарга катышып, аерден белгилүү ырчы, жамакчы, комузчулардын өнөрүн, таалимин үйрөнөт, таасир алат, шакирттикке өтөт. Молдо Кылыч Шамыркан уулу 1866 Кочкор өрөөнүндө туулган. Молдо Кылычтын адабияттагы орду бир топ барандуу. Анын атын айтууга, чыгармаларын басууга бир убакта өтө катуу тыюу салынган. Себеби анын казалдарында Орусиянын Кыргызстанды каратып алышына каршы ойлор, реакциячыл көз караштар, заманга карата көңүл чөккөн сезимдер көп, динге үгүттөө, өкүм сүргөн деген айыптар коюлган. Ал өтө көп окуган, эл кыдырган, калк турмушун кеңири үйрөнгөн. Бети кызылдуу, сепкили жок, жүзү абдан толук, тегерек, чоң кара көздүү, орто бойлуу, семизче, чоңураак, кара мурут. Эгинде кичине чокчо сакалы болуп, жаактарында сакал чыкпаган. Кийимди өтө таза кийинип, динин таза тутуп, диндар болгон. Молдо Кылычтын чыгармалары өз кезегинде басылып чыккан. Мисалы, 1911 жылы Казанда да Зилзала, 1927 жылы Москвада Канаттуу деген китептери жарык көргөн. Молдо Кылычтын чыгармалары 1985 жылдардан кийин гана кыргыз окумуштуу жазуучуларынын, басмакерлеринин аракети менен эл арасына тараган.